мен наоборот келип зеним кейди. Биз сыймыктанган Акбурабыздын эс ала турган жайыбызды ушундай кылып туруп, басмачылар басып алгандай кылып басып алып, ушунда эл баса турган, эл эс ала турган жайларды Кудайдан коркпой саткандарды мен кармап, бүгүнкү чейин мына жакам кармап атам. Буну мен айтпасам ким айтат да, туугандар? Мезгил келет, ушул Акбуранын боюн саткан адамдар сөзсүз бул дүйнөдө эмес, наркы дүйнөдө болсо да жооп берет да. Себеби бул элдин акысы, бул мыйзамга да туура келбейт. Нормалар сакталыш керек. Союз мезгилинен бери калган нормалар бар. Ушул ар бир дарыянын бою 50 метр бас нормалар сакталыш керек. 50 метр эмес, 1 метр да сакталган эмес. Кудай сактасын, азыр мына климаттар өзгөрүп атат, климат. Сел кетпеген жерлерден, түз жерлерден селдер кетип атат да. Туурабы, мына көрүп атасыңар. Кудайым сактасын. Бирок Кудай дагы сактанганды сактайт дейт. Мына биздин биринчи максат ушул дарыянын, Акбура дарыянын боюн бекемдөө. Мына азыр көрүп атасыңар, башынан аягына чейин басып өттүк. Дамба кандай бекемделип атат да. Кудай сактасын. Кийин буну суу көбүрөөк келгенде, анан элдер рахматын айтса керек деп ойлойм. Экинчиден, мына жакта канча деген шаардыктар жашайт. Ушулардын дагы мындай коопсуздугун каралды да. Экинчиден, мына аксакалдар азыр айтып атасыздарбы? Туурабы, ушул жерде өмүр бою жашадыңыздар да. Ушул Акбуранын боюнда басып канча дем алып жүргөнсүздөр. Канча бала чака менен эс алдыңыздар. Бирок акыркы 5-10 жылда ушунда дарыянын жээктери жеке менчикке кетип, же болбосо бирөөлөр ээлеп алганы бизди дагы кайталап өкүндүрөт да. Мен чоң ыраазычылык билдирем. Буну дагы мен ачык айтып коюшум керек. Ушул проекттин долбоорун даярдап, биз жетекчилерге көрсөттүк. Ушуну колдоп берген, ушул проекттин долбоорун колдоп берген урматтуу президентибизге дагы мен чоң ыраазычылык билдирем. Бул жөн эле эң баштык кылып биз башта берген жокпуз. Баардыгын макулдашып, өкмөт менен жетекчилер менен макулдашып, мына өткөндө дагы президентибиз келип, аябай жакшы иш экен. Ушуну жакшы сапаттуу бүтүргүлөгөн, элге кызмат кыла турган бүтүргүлөгөн, анан эң негизги сапатына көңүл бургулагын деп жакшы сөздөрүн айтып кетти туугандар. Бүгүн мынау биздин ушул курулуш компаниясы Капитал курулушта да. Ким эме подрядчик барбы? Чыңгыз деген бала экен, мына кел. Ушул жигиттер мына башташты да. Мен кече дагы келип көрүп, мына ар бир таш тизип атканын күндө келип бир мал көрүп атам да. Азыр дагы мына элдин астында дагы айтайын. Мына жана дамба тизгендерге дагы айтып кеттим. Бул жөнөкөй эле ээн таладагы дамба эмес, тосуп туруп кетип кала турган. Бул өзүнчө проект. Бул жерге канча миңдеген туристтер келет, канча деген шаардыктар ушул жерге келип басат. Ошон үчүн эл бир мындай таң калып, суктана турган кылып, жакшына дамбаны сапаттуу, анан бир мындай көрүнүшүндө жакшы көңүл бургула дедим да. Анан дагы мына элдин коомчулуктун астында дагы айтып коеюн, ушул эң негизгиси сапатка жакшы көңүл буруп бүтүрүп бергиле. Мен силерге ыраазычылык билдирем. Анан тез аранын ичинде ушул түнүгүн иштеп болсо да эртерээк бүтүрүп бергиле. Боптурбу? Сураначымда элдин астында. Анан көзөмөл сөзсүз биздин мамлекеттик орган бар, экотехинспекция, мына Рыспек Юсуп турат. Сөзсүз силерде болуп туруш керек да. Бая бүткөн ишке сынчы көп дейт да. Анан баягы жоо кеткенден кылычыңы ташка чап болбошубуз керек да. Бул жалпы элдин мүлкү десек болот. Ошон үчүн бардыгыбыз азыртадан баштап сунуштарыбызды ушул проектке кокус эме болсо, мындай жакшы ойлор болсо, мына бак-дарактарды эгүү боюнча, же болбосо бир жерге отуруп эс ала турган боюнча, түнкү жарыктар боюнча сунуштар болсо азыртадан айтыш керек да. Анан карап турушат дагы кээ биркилери. Бүтүпкөндөн кийин анан баягындай мындай кылып койгондо же болбосо башка сөздөрдү айта баштайт да. Биз буну коомдук талкууга койгонбуз, коомдук талкууга проекттин дагы. Азыр дагы укканга даярбыз. Эгер мындай кичине мындай изменение кыла тургандар болсо, көпчүлүктүн ою да, ошон үчүн күчтүү архитекторлор болушу мүмкүн. Эгер мына проектировщиктер Чыңгызда турат, мына Чыңгыз.
турат. Анча мынча мындай кичине өзгөрүүлөр болсо булар киргизип беришет да. Мен дагы бир жолу шаардыктарды куттуктайм. Ушул Ак Жолтой проект болсун. Мына бүгүн капсула салуу аз эмине топтолуп отурабыз. Биз адамдарды көп топтоп элдедик эми. Анан ушул тез аранын ичинде бүтүп, ушул жерде көптөгөн шаардыктар, айрыкча жаштарыбыз ушул жерге келип, аксакалдарыбыз келип, апаларыбыз, эже карындаштарыбыз келип ушул жерде көп улуттуу элбиз дагы кайталап коеюн. Ушул жерде бир атанын балдарындай, бир эненин балдарындай, бир үй бүлөнүн балдарындай ушул жерде басып, ынтымакка келип, шаарга келген коноктор ушул жерден бир Ош шаарынын маданиятын, тарыхын көрө турган бир долбоор проект болсун, ишке ашсын. Куттуктаймын дагы бир жолу. Дайыма ушул шаарыбызда ушундай жакшы күндөрдү болсун. Оорубаңыздар, мындай көбү айтып атат. Азыркы убакта ушуну куруштун кереги бар беле дейт да. Урматтуу туугандар, мен дагы айтып коем мына. Эми оору менен күрөшүп атабыз мына бүгүнгө чейин. Кудайга шүгүр, мамлекетибиз бар, жергиликтүү бийлик бар, жакшы эл бар. Мына бири-бирибизге жардам берип, бул ооруну да Кудай буйруса бир жолго коюп келе атабыз. Эч кооптоно турган негиз жок. Мына мамлекет тарабынан чоң ооруканаларды баштадык. Дары-дармектер берип атат. Коомчулук тарабынан дагы жардамдар берилип атат. Кудай буйруса биз толук ушул ооруга даярбыз десек болот. Мурун даяр болбосок дагы азыр даярданып алдык. Ушул оору эмне экенин түшүнүп калдык. Күндүзгү стационарларды ачтык. Мына баардык нерсе өзүнүн нугунда, жолунда кетип атат. Бир гана элдерибиз ушу санитардык гигиеналык нормаларды сактап берсе, калгандары өзүнүн нугунда кетет. А бирок турмуш өзүнүн жолунда кетиш керек туугандар. Бул оору деп эле баардыгыбыз мүңкүрөп, отуруп жатып албашыбыз керек. Наоборот, жакшылыктан үмүт кылып, өзүбүзгө дем күч берип, саар кеч басып, ден соолукту чыңдашыбыз керек. Эч качан көңүлдү чөктүрбөшүбүз керек туугандар. Мына мен айтар элем, жакшы ишти баштаганда эч качан мындай бир жалтанбай башташ керек туугандар. Бул мен ойлойм, жакшы иш, жаман иш эмес бул. Бул шаардыктар үчүн, эл үчүн керектүү иш деп ойлойм. Мына ушул жерден азыр Токтогул паркты оңдоп койдук эле. Мен саар кеткичине басып атам. Ошол жердеги апалардын, жаштардын ден соолугун чыңдап атканын көрүп, мен сүйүнүп атам туугандар. Ушул жерге келип кичине ден соолугун чыңдап атышат деп. Мына проект бүтүп кала турган болсо, сөзсүз жалпы шаардыктар сүйүнө турган жакшы проект болот да. Ошон үчүн бардыгыбызга ден соолук берсин, шаарыбызда ушундай өнүп өсүү болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун, мамлекетибиз өнүп өссүн, мамлекетибиз өңгөн өскөн мамлекеттердин катарына кошулсун, шаарыбызда дайыма тынччылык болсун, шаарыбыздагы өңгөн өскөн шаарлардын катарында болсун, бардык жагынан экономикабыз өссүн, ар бир үй бүлөдө тынччылыктар болсун. Кудайым бардыгыңарды колдосун. Чоң рахмат көңүлүңүздарга. Ушул проект өз убагында жакшы сапаттуу бүтсүн деп каалайм. Чоң рахмат көңүлүңүздарга. Мен бул районда 50 жылдан бери жашайм. Ушул болуп аткан долбоорго өтө кубанып, өтө сыймыктануу менен сүйлөгүм келет. Талайбек Насырдинович, сиздин кылган ишиңиз мына Западный микрорайондогу Токтогул паркы, мына долбоорлор мактана турган, сыймыктана турган иш. Эл билет, эл колдойт сизди. Мен ушу специалист катары Каныбадамда, Тажикстанда барып иштеп келдим. Ошондо улгайган кишилер келип мага сыйынып кетер эле. Ош биримден келиптир деп. Биз ошондо мен 25-27-лерге чыккан киши сыймыктангам, ошондо түшүнгөн бул шаардын маанисин. Сиз кылып аткандар бул иштер, булар тарыхта кала турган иштер. Рахмат. Кудайым иши кылып күч берсин, урмат берсин. Эл сизди колдойт. Тайманбастан ушул иштерди ишке ашырат деп ойлойм. Амин. Ушул жигитке
бата берип коелу туугандар. Ооласы бийик болуп, саламаттыкта болуп, эл башында дайым ушундай улуу иштерди, улуу дорболорду ишке ашырып жүрө берсин. Аллаху акбар. Рахмат, Рыскулова. Мына массалык маалымат каражаттары турат. Мен силер аркылуу кайрылат элем да. Ушул Ак Буранын боюндагы элге же болбосо мыйзам тосуп алган ишкерлерге дагы бир жолу кайрылам. Өзүңүздөр жардам берип, шаардыктарды сыйлап, элди урматтап, биздин кызматкерлерди кыйнабастан өзүңөр жардам берип, ушул нормаларды сактап, тосуп алган объектилериңерди өзүңөр бузуп, эл үчүн бошотуп бергенге мен чакырам, дагы бир жолу кайрылам. Буга чейин дагы кайрылдык. Бүгүнкү күндө дагы кайрылам. Мына эртеңден баштап, bir 3-4 күндөн баштап жолдун наркы өзүнө өтүшөт да. Ал жакта көптөгөн объектилер бар экен. Мен суранам ошолорду. Нормаларды сактап өзүңүздөр бузуп берсеңиздер. Бул бардыгы түгөлүп, элге пайдалуу, элге керектүү иш болот. Мен дагы түшүндүрүп айтам. Наоборот, ушул проект бүтүп калса, ушул суунун боюнда турган кафелерге, сода түйүндөргө наоборот пайда болот. Азыр адам келбей аткан болсо, ошол жерде 100 миңдеген адамдар күнүнө баса турган проект болот. Өзүңөрдүн семейный бюджетиңерге дагы ушул пайдап келе турган проект болот. Миңдеген туристтер басат ушул жерде. Ошол жерде силерге чоң пайдасын алып келет деп ойлойм. Ошон үчүн тоскоолдук кылбай ачып бергенге мен чакырат элем. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга.